Эме болду да. Бул жерде ай сайын однокомнатный квартира ай сайын минимум 15 000 сомдон төлөй турган болуп, 100 айга бөлүп бере турган болдук да. Двухкомнатный квартира 25 000 сомдон айланып атат, ай сайын бөлүп бергенде. Однокомнатный квартира 15 000 сомдон айланып атат да. Бирок бул жерде дагы бир нерсеси бар. Айына мындай $7000 первоначально төлөп бериш керек. Кимде ким $7000 төлөп берсе, ошону сразу 100 айга калган эмесин суммасын бөлүп бериш керек да. Болгону 100 эле квартира. Негизи мындай да. Биздин милдет сатышта, бирок сатылабы, сатылбайбы, ал Аллахтын милдети да. Сатылса адам мындай сүйүнбеш керек, сатылбай калса өкүнбеш керек да. Себеби адамдык сапаты ошол нерседен билинет да. Сатылып калса өтө мындай кубанбай, сатылбай калса өкүнбөй, бул чынында мындай адамдык сапат да. Кудай буйрса ушуну пландап атабыз. Бир комнат квартираны $6000 төлөп бере турган болсо, айына 15 000 сомдон айланып атат, 100 000. Эки комнат квартираны $7000 төлөп бере турган болсо, анда 25 000 сомдун тегерегинде айланып калат экен да. Ошентип 100 квартираны Кудай буйрса эсептеп чыгып, финанстер менен продажга чыгартып, эми баарыңарга ийгилик каалайбыз. Ушу менен бир иштеп көрөлү. Көп адамдар үчүн жеңил болот да шарты. Ошону 100 эле квартирага берип атабыз да, туурабы? 100 квартираны ошондо 100 күнгө эле? Жок. Мындай да, 100 квартираны түгөн күнгө чейин. Бир жумада түгөнөбү, бир айда түгөнөбү, ошо 100 квартираны ушул нерсе менен сатып көрөлү. Анда бул 100 квартира 100 айга бөлүнүп берилет да, ошону туура түшүнүш керек. Айына 15 000. Ай айга бөлгөн болот. 100 айга бөлүп берсек, почти 8,5 жыл болот экен. Стройканы примерно 2 жылда бүтөбүз. Бирок элдерге 2,5-3 жыл деп сурап коесуңар. Примерно жарым жыл страховка алыш керек. Жарым жыл, 1 жыл страховка алып айтыш керек да, уят болуп калбай. Ошондо биз где-то бир 3 жылдын ичинде грубо бүтсөк, бул 8,5 жыл боло турган болсо, значит 5,5 жыл жашап төлөйт да. Биздин фирма кооператив эмес. Биздин фирма жанагы пирамида сыяктуу кооператив эмес. Биздин фирма строительный компания. Биз элдин акчасына үй салып беребиз. Биз баягы проценти жок. Жөн эле ошо элдин акчасына үй салып беребиз. Какой-то 30%-ын өзүбүз чөнтөгүбүздөн чыгарабыз, калган дагы 30-40%-ын элден алабыз. Калган 30% пайдабыз биз бөлүп салабыз аркы эмеге. 5 жылдык. Калган 5 жылдыкачы. Ошону туура түшүнүш керек. Бизде кооператив эмес. Элдерге туура түшүндүргүлө, биздики строительный компания. Биз үй салып сатабыз. Биз коммерсантпыз. Биз алып, куруп сатабыз да. Биздики багындай эч кандай фонд, же мындай корпоратив, же бир пирамида сыяктуу бирдеке эмес. Биздики как фактически келет, үйдү офарт этип алат, казылып стройка жүрүп аткан жерди көрөт, ай сайын аңдып турушат, стройка жүрүп атабы, болот атабы, процесс кандай жүрүп атат, бул бардык адамдарда маалымат болот. Через Instagram, Facebook аркылуу кааласа, ошо строительство барып байкап турса болот, көрүп, күнбө күн ал стройка жүрүп атабы, кандай болуп атат. Мындай негизи адамдарда мындай азыр заманда мындай акча главный ролду ойнобойт, доверие дейт да, ишеним главный ролду ойнойт. Биз ошол ишенимди актап, ишениш үчүн бир далил болуш керек да. Далил кандай болуш керек? Оформить эткенде ошол кишинин өзүнүн атына оформить этилип, анан ошол далил, ошол жерде стройка процесс жүрүп атканын байкап туруш керек. Ошону туура түшүндүрүшүңөр керек да адамдарга. Биздики эч кандай мындай корпоратив же болбосо мындай пирамида сыяктуу эмес. Биз строительный компаниябыз. Биз куручубуз. Буга чейин үйлөрдү салып, куруп сатып келгенбиз, дагы деле ошентип үйлөрдү куруп сатып келе беребиз. Ошону мындай клиенттерге туура түшүндүрүш керек да. Самые лучшие условия. Самые лучшие условия. Создавать бериши керек партнерлерге.